Урматтуу бекендештер, Чүй районунда жүрөбүз. Бул жерде аябай уникалдуу мекеме бар экен. Басалам дейт, Басалам. Басалам деген ишкана экен. Ушул ишкана Кыргыз патент ишканасынан 40 районунан 40 темилге деген долбоору бар. Ошолордон грант алдыңар. 1 миллион сомдук, 1 миллион сомдук грант алып, Автандил мырза ушуну иштетет экен. Кеттик анда. Жаңбыр жаап атат, ичине эле кирип баса берели. Бул өзү кандай болду? Бул мына ушул ишкананы мурун эле түзгөн болчусуңарбы? Өзү бул ишкананы түзгөнүбүзгө 4 жылдан ашты. 4 жылдан ашып, өзү 4 жылдан ашып иштеп атабыз. Бул жакта официально ошол ачылганыбызга 1 жыл болду. Официально ачылганыбызга. Жана ошо 40 райондон 40 демилге долбоорун уткандан кийин биз бул жака көчкөнбүз. Оттуу продукция основной биздики жанагы баспаган немет болгон инвалид балдар барбы? Ошолорду ордун тургузуп бастыра турган аппараттарды чыгарабыз да. Основной биздики. Немелер жанагы эмеректер да? Эмеректер. Ошо эмеректердин түрлөрү чыгат бизде. Бул биздин ошо чыгарган продукциябыз бул патенттелген. Ошо Кыргыз патентке патенттелген продукция. Сырты ошо керектүү эмерекке керектүү материалдар ушул жерден тигилет да? Машинадан. Биягы сборочный цехтоп койдук. Бул жакта кесилген материалдарды биз толтуп, жактан ошо бүтөт да, бул жактан. Конечно, бул жактан бүтөт, анан кийин кардарга берилет. Азыр эмне жасап атасыз? Булар ошо вертикализатор деп коет. Ошо баланы байлап, баспаган баланы ар кандай положенияда коюп, ошо өзүнүн бутуна өзүнүн весин кармаганды көндүрүп, жанагындай равновесие кармаганды көндүрө турган аппараттар да булар. Эмеректер дейли, эмеректер ошол мебель мындай. Эмерек деп койсок туура болот го, эмерек. Патенттелген эмерек. Мунун ушунун чертежин силерге өзүңөр ойлоп таптыңарбы же бул эл аралык ушундай стандартпы? Мен өзү ойлоп тапкан нерсени өзүм стандарт кыласың да. Өзүңө стандарт кыласың. Анан кийин тиги көп эле жерлерин международный стандарттарга туура келе турган боласың да. Ойлоп таптыканда дачы. Ошону карап туруп, Кыргыз стандарттарды алып, ошолорду окуп чыгып, кандай болуш керек? Деген медицинский изделие да бул. Ошо кандай эмелерге жооп бериш керек. Ошолорду карап туруп, анан кийин жанагы детальдарын. Бул жерде мына нерсе, мына бул эмеректер, мына инструменттер, мисалы, мыналар кымбат инструменттер, мисалы, муну бүт жана гранттын эсебинен алдыңар да. Бул жерде гранттын эсебинен алынгандар бар. Өзүңөрдүкү бар. Аппараттар бар. Мына ол мына жаңы аппарат экен. Бул жаңы аппарат. Тиги эски биздин мурдагы. Мурда караңар, мына жерде дагы ошо кесе турган аппараттар турат. Анан мисалы ушул жерде азыр канча бала иштейсиздер? Бул жерде биз азыр менен сырткары 4-төө. 4-төө. 5-өө. Ал балдар майыптыгы бар балдарбы? Же мындай толук кандуу эле балдарбы? Бизде иштеген бир кызыбыз бар, ошо майыптыгы бар, медик кыз иштейт, ошо жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген кыз, өзү ошо эме. Мен өзүм дагы ошо экинчи группада майыптык бар. Майыптыгым бар да. Ошондо бул муну нерсени сиз үйрөндүңүз да, сиз да бир жерден окудуңуз, ушу устачылыкты ушуну? Жок, бул мен өзүм интернеттен үйрөнүп алдыңарбы? Интернеттен карап, мөмөт атып үйрөнүп алдым. Ошондо силерге буйрутма каяктан келет?
Мисалы токмоктосоңор Кыргызстан боюнча кимдер аркылуу тарайт силер жөнүндө маалымат? Бизде мындай да, жанагы инвалид балдар бар, ата-энелер бар, бир көбүн Ассоциациясы бар. Ассоциациялары бар да, чогулган бир группалары бар, WhatsApp группалары бар, Instagram группалары бар, ошонун группаларда биз эметебиз да, например, бирөкөнү Продукцияны коесуңар. Продукцияны коебуз, бирөкө алып колдонуп көрөт, жакса жакты деп айтат да, жанагы ассоциациянын ичинде эле айтат, могу жакшы продукция экен. Биз колдондук. Ошондо мисалы үчүн силердин эмгегиңер акталып атабы? Мисалы мына бир мына эмеректи жасаш үчүн канча материал, убакыт, силердин айлык, аренда дегенде, ушунун баарын чыгарганда актап атабы эмгегиңерди? Баарын чыгарганга уже актап атат. Айына биз бир ушундай продукциядан 6-7 чыгарып атабыз азыр. Пока что эме лицензиябыз бүтө элек. Лицензиябыз жакынкы арада уже колго тийип калыш керек. Ошо лицензиябыз бүтсө эле уже биз мировой рынокко деле мындай чыксак болот да. Биздин пландарда ошо мировой дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн анда силер көрөмдү көбөйтүшүңөр керек, балдарды көбөйтүшүңөр керек да. Ошо биз балдарды көбөйтөбүз, анын нече эмеси жок. Заказ канчалык көп түшсө мен балдарды алып өзүм окутуп үйрөтө алам, оңой эле ал. Просто биринчи эмеде биз ошо лицензиябызды бүтүрүп, анан уже башка рыноктарга чыкканга пландап. Анан сизге дагы бир суроо да, мисалы сиз мына майыптыңыз болуп атат, канча саатка чейин иштей аласыз? Чарчап каласыз да, туурабы? Эми ачыгын айтыш керек да, канча саат? Мен чарчабайм. Чарчабайсыз, 16 сааттан иштейм. Да. Мисалы жөнөкөй, мисалы биз деле бир 6 саат иштеп чарчап калабыз, 8 саат. Сиз чарчабай турбайсызбы? Эми мен жанагы өзү жашыма неме болуп, иштеп өзүм спортсмен, кол күрөш боюнча республиканын 7 жолку чемпиону. Азиянын 3 жолку чемпиону. Дүйнөлүк чемпионаттарга чейин катышып турам. Өзүм энергичный. Паралимпиада спортунда жүрөт турбайсызбы? Паралимпиада кыймылында. Кол күрөш боюнча. Барага деле чыгарабыз, мындай деле чыгарабыз. Сиз таанымал балбан турбайсызбы анда? Жакшы. Силерди деле эми атлет деп койсо болот да, атлет. Ошондо эми ушул иштен өзүңүз үй бүлөңүздү да багып атасыз, башкаларга да иш орун түзүп атасыз. Анан мисалы үчүн кыргыз патент болбогондо кандай кантип кеңейтмексиз? Кыргыз патентке болбогондо мен ошо бизнести ушундай эле болуп жүрүп аткан пока. Кыргыз патент болбогондо. Бирок биздин жумушубуз көп болчу. Эмне дегенде бул жакта азыр жанагы числовое программное управление менен кезиктенби? Ошол убакытты эконом кылат да? Эконом кылат да, ошо. Мурда биз полный колдо эмесин кол менен кесип чыктык да. Биз Автандил мырзанын мына строительный цех кирип баратабыз. Строительный цех. Бул жагы склад. Бул жак склад экен. Бул жагы склад готовый изделия и еще там ашкана. Ашкана, тамак здесь. Онда идет. Бул жак биздин аппарат. Муну эмне аппарат деп коет? Муну ЧПУ деп коет, ошо числовое программное управление. Бул жактан программасын түзүп туруп, бул жака берсең, ошо сен түзгөн программанын миллиметр менен кесип берет фанераларды. Фанераларды. Мисалы, гана көрсөтүп коет. Бул мына компьютерде өзүңүз үйрөндүңүзбү? Ооба. Өзүңүз үйрөнүп алдыңыз, же бир жерден окуп келдиңизби? Өзүм эле үйрөнүп алдым. Мен эми мурдатан компьютерди мындай жакшы түшүнгөн немем да. Бул аппаратты саткан киши бир көрсөтүп берди. Алып келип установка кылып берген күнү бир көрсөтүп берди, анан кийин калганын өзүм алып кеттиңиз. Өзүм алып кеттим. Мисалы гана мына жерде бир нерсе бар экен, мисалы бир
Aha. Bu жерде bu Artcam Pro деген Программа. Aha. Осыдан biz программаларды осыдан тізе аламыз. Mesela ботинки дейді, оны. Ботинки. Aha. Ботинкini açsak, burada мындай Aha. Nemesi çıgat. but koyup, But koyucu jeri. мындай but koyucu жерлер çıgat. Mesela Ошодан бул жака бересиңер принтер. Бияка. Bu жерде Mac 3 деген программасы бар. Mac 3-ни açıp koyup, ошо тиги Artcam Pro'dan түзүлгөн программаларды бул жака киргизип алабыз. Bir detaylı keselim. Bir detayını kesip hazır. Gitti. Aha. Aha. Aha.